Ағайын туғандар, байгелер құт болсын. Азыр салтанаттуу ачылыш иш-чара. Барыңыздарды жақын болуға, көңіл буруга чакырайын. Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү улуттук оюндардын, ат чабыш оюндарынын өнүгүшүнө дайыма салымын кошуп өзү келип катышып турат. Алдыңыздарга президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ашырбаев Элкинбек Токтогоновичти чакырып алалы. Сиздин короодо, сиздин үйдө майрам, дагы бир ирет кош келипсиз. Сактага чыгып берсеңиз. Ошондой эле Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорт улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директорунун кеңешчиси Касенов Алмаз Апышевичти, республикалык ат чабыш оюндары боюнча Аргмак федерациясынын президенти Атакеев Исламбек Таласбековичти, Чүй облустук тел тору федерациясынын президенти Темирлан Тайманов мырзаны сахнага чакырып алалы. Мына Москва райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Күчүков Руслан Туратбекович байге тапшырып ордунда турат. Келиңиздер анда. Бүгүн майрам, бүгүн салтанат. 15 август. Сөздү Элкинбек Токтогонович. Элкинбек Токтогонович ба Чүйдө иш-чара өтүп атат. Чүй облусунун башчысы болсо дагы, мына кыргыз спортун дүйнөгө даңазалаган Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорт улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун кеңешчиси Касенов Алмаз Апышевичке берилет. Бул жакшы жөнөлгө бир кол чабуулар менен. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул Белгород районунун тургундары, Чүй областынын тургундары, баарыңыздарды бүгүнкү ат чабыш боюнча ынтымак жарышынын байгесине арналган чоң мелдештин ачылышы менен баарыңыздарды мамлекеттик дене тарбия жана агенттиктин атынан жана биздин дирекция улуттук оюндарды өнүктүрүү боюнча дирекциянын атынан баарыңыздарды куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Эми бул мелдеш көчмөндөр оюндардын алдында өтүп атат. Менин оюмча бул ошол оюндардын алдындагы чоң сыноолордун бири. Эң мыкты деген аттар менен тандалып бүтүп атат. Ошол азыр биздин эң мыкты күлүктөрүбүз ушу 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргыз элибиздин намын бийик көтөрүп, желегин көтөрүп, гимн ойнотуп, чоң байгелерде утат деген чоң ишеничтебиз. Баарыңыздарга ийгилик, жакшылык, тынчтык болсун. Баарыңыздарды ошол дүйнөлүк 6-чы көчмөндөр оюндарында баарыңыздарды күтөбүз. Келип баарыңыздар көрмөн болуп, биздин мыкты күлүктөрүбүзгө андан сырткары балбандар да бар, башка спорттун түрлөрү да бар. Баардыгына барет этип, ошол жака жакшылап бир көңүл ачып кетиңиздер. Рахмат. Элкинбек Токтогонович. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, урматтуу ат сүйүүчүлөр жана жигиттер. Ат жалында ойногон кыргыздын жигиттери ар дайым атты адамдын канаты деп бактап келген, баалап келген, жана аны таптап келген. Ат бар жерде ырыскы болот. Мына ошол ырыскынын эң негизгиси бул ынтымак. Анткени кыргызда жакшы сөз бар.
ырыс алды ынтымак дейт. Анан мына бүгүнкү жарыштын аты дагы өзү ушуга мындай топ келип атат, ынтымак жарышы деп атат. Албетте кайсы саат бүгүн жакшы тапталса, кайсы саат бүгүнкү мындай таптаасу келип турса ошол ат жеңет. Бирок кандай болгондо дагы топурак аттар өткөндө ушул жерде баарыңардын каныңар кызып, жүрөгүңөрдө мындай толкундануу пайда болуп, бирок ошол учурда эле кайсы ат келсе дагы ошол жакшы ат чыксын, ошол ат кыргыздын намысын коргосун деген ар бириңердин жүрөгүңөрдө жакшы мындай ой тилектер болуп атат. Ошондуктан мен ушул Кыргыз Республикасынын аттар федерациясынын Аргымак федерациясынын төрагасына Ислам иниме, ошондой эле Чүй областындагы федерациясынын төрагасы Темирлан иниме жана баардыгыңарга ушул аттарды таптап, атты ушул акка чейин барктап келип, аны унуттурбай, ушундай ат майдандардын көркүн чыгарып, элге мындай кызуу жакшы оюн тартуулаган баардык саяпкерлерге, ошол чабандестерге, ушул жерге баардык кошкон, салымын кошкон жигиттерге жана бир туугандарыма чоң ыраазычылыкты билдирет элем. Анткени ат адамдын канаты деп кыргыз эли байыртадан атты баалап келген, таптап келген, атты мындай жакшылап баалап келген, ат бар жерде ар дайым ырыскы бар. Ошондуктан ушул өнөрчүлүк калбаш керек. Чыны менен саяпкерлик өнөрү бул баардыгына эле туура келе албайт. Анын ичинде ошондой жүрөгүндө жалыны бар, ар жагында мындай мүдүрү бар. Ошол атты билген, атты сүйгөн кыргыз элинде мен ойлойм саяпкерлер эч качан учуу кургалбайт. Саяпкерлер чыга берет, чыгат жана алдыны көздөй дагы улана берет. Биз болсо ошол саяпкерлерге жалпы ушул ат оюндарын, кыргыздын ат оюндары деп аны унуттурбай, ушуларга мындай шарт түзүп беришибиз керек. Кудайга шүгүр, мына шарттар түзүлүп атат. Мына ушул ат майданы да каралбай калды эле. Мына быйыл мына биздин Чүй областынын федерациясынын төрагасы Темирлан мырза дагы демилге көтөрүп, биз дагы жардам берип, мына жерде жакшы бир мына ат майданы пайда болуп атат. Кудай буйруса, мына дүйнөнү дүңүрөтүп, көчмөндөй оюндардын башында турган, ошону түптөп алып чыккан, ааламга алып чыккан кыргыз эли дагы бир жолу дүйнөгө жар салып, мына 6-чы көчмөн оюндарын өткөрүп атабыз. Бул дагы болсо биздин сыймыгыбыз, бул да болсо биздин мындай жүрөгүбүзгө жалындуу бир из калтырган, өзүбүзгө мындай сыймыктанган дүйнөгө ушу кыргыз эли бар. Көчмөн элдердин башында турган, түбүндө турган, түптөгөн эл деп ошону ааламга чыгарып атканыбызга ар бир кыргыз сыймыктаныш керек. Жана ушул оюндарды жогорку деңгээлде өткөргөнгө баарыңар тең салым кошушуңар керек. Салым эмнеде болот? Салым ошол оюндарды биздин оюндар деп ар бириңердин жүрөгүңөрдө жакшы сезим болсо, ошол оюндар жогорку деңгээлде өтсүн. Ошол оюндарга ар бир кыргыз салымын кошсун деген жакшы бир ой тилегиңер болсо эле, мен ойлойм ал оюндар жакшы бир жогорку деңгээлде өтөт. Аны үчүн бардык иш-чаралар жүрүп атат. Аны баарыңар көрүп атасыңар. Жапатырмак жалпы эл ушул оюнду жогорку деңгээлде өткөрөлү деп аракет кылып атабыз. Мына ошол аракеттердин бири бүгүн мына ушул жерде ошол оюндарга күлүктүн күлүгүн тандайлы, жакшысы чыксын, ошого даярдыгы болгону чыксын деп, мына бүгүн ушундай дагы ынтымак жарышы менен ошол көчмөн оюндардагы эң жакшы, эң бийик оюндардын бири ат чабышка мына бүгүн тапталып, ошону тандоосу жүрүп атат. Мен ойлойм ушул жерге дагы саяпкерлер жакшы тандап келди. Бирок бүгүн кимиси даярдык болсо, кимиси мындай жетишкендиги болсо, ошонун табы чыккан болсо, мен ойлойм ошол ат чыгат. Баягы күлүктү көрсө, күлүктүн төрт туягы тыпырайт дейт. Бирок ошондо дагы жакшы аттарды таптап, кыргыздын учу кур эмес экен, кыргыздын жылкысынын учу кур эмес экен, ушундай жакшы жылкылар бар экенин биз дагы бир жолу даңазалап коюшубуз керек. Ошондуктан мен ушул федерацияга ушуну унутпай, областтарда дагы түзүп, ушундай саяпкерлерге шарт түзүп уюштуруп аткан уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирем. Аны ошого салым кошуп аткан, алып барып аткан баарыңарга тең чоң ыраазычылык. Анан дагы бир маалымат катары айтып коеюн, урматтуу саяпкерлер, урматтуу ат сүйүүчүлөр, быйыл ушул дүйнөлүк көчмөн оюндардан кийин эле Кудай буйруса Сары Өзөн чүйдүн 100 жылдыгын белгилейбиз. Бул дагы биз үчүн абдан чоң маанилүү даталардын бири. Ага биз дагы абдан чоң даярдыктарды жүргүзүп атабыз. Кудай буйруса баарыңар билесиңер, ушу Белек айылында Солто атындагы ат майданы бар. Ал ат майдандагы мындай өзүнүн деңгээлине чыга элек болчу. Кудай буйруса
ушул 100 жылдыктын алкагында ал жерде дагы жакшы заманбап мындай бардык дагы шарты келишкен бир жакшы ат майданын курабыз. Ошол ат майданда Кудай буйруса ушул 100 жылдыкты өткөрөбүз. Баарыңарды ушул 100 жылдыкка дагы чакырат элем. Баарыңарды ошол 100 жылдыкта дагы ат чабыш болот. Ошол ат чабышка даярданып, жакшы аттарды таптап келип, күйөрмандарга, жалпы элге жакшы бир майрамды тартуулагыла, а биз болсо ошонун баарына тең шарт түзүп беребиз. Кудай буйруса ошол жерден дагы кыргыздын дагы бир күлүк аттары чыксын. Канча ат бар. Атагы түбөлүккө калган аттарыбыз бар. Ошол аттардын балким дагы бирөөсү ушул жылдызы жанып, бүгүнкү жарышта келе жаткан көчмөндөрдө, келе жаткан 100 жылдыкта дагы 100 жылга атагы кала турган бир аргымактар чыгышына биз дагы себепкер бололу. Баарыңарга рахмат. Майрамыбыз майрамга улансын. Жарышта ким бүгүнкү күндө даяр болсо ошол жеңишке жетсин. Рахмат баарыңарга. Рахмат, Эркинбек Токтогонович. Ислам мырза, Аргымак Федерациясынын президенти Атакеев Исламбек Таласбекович. Ассаламу алейкум. Жалпы ат сүйүүчүлөр, бүгүнкү чоң жарыштын күйөрмандары, баарыңыздарды бүгүнкү ушундай чоң ат чабыш майрамы менен чын жүрөктөн куттуктагым келет. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү ат чабышыбыз ушу ынтымак жарышы көчмөндөр оюндарынын астында акыркы ат чабыш болуп эсептелип атат. Бул жерден азыр ийгилик жараткан аттар менен кошо биздин Кыргызстан атынан курама болуп команда түптөлөт. Ошол аттарыбыздын баарына ийгилик, ушул учурдан пайдаланып бийлик өкүлдөрүнө, улуттук дирекцияга терең ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Себеп дегенде ушундай чоң колдоолордун арты менен ушундай чоң мамлекеттик чоң ат чабыштар өтүп атат. Ушу бийлик өкүлдөрүнүн колдоосу менен ушундай чоң ат майдандар кайра мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, каржылоо булактары болуп, мынакей майдандар салынып атат. Бул чекеси гана деп ойлойбуз. Себеп дегенде ар бир улуттук оюн, ар бир ушу эл кызыккан багыт мамлекет колдоосу менен гана экезе бат өнүгөт. Ошондуктан азыркы учурда бизде мамлекетте туруктуулук болуп, ушул биздин улуттук оюндарга анчинен ушу ат чабышыбызга абдан чоң көңүл бурулуп атат. Саяпкерлерибиздин мээнети жанып, бул улуу өнөрдү аркалаган эр азаматтарыбыз башка тармакка кетип калган көп учурлар байкалган. Акыркы жылдары кайра ушул өз кесибине кайтып келип, саяпкерлик өнөрдү аркалап, чабандестерди тарбиялап, ата салттан калган мурасты улантканына ушул бийлик өкүлдөрүнө жана федерацияда кызмат кылган биздин ага инилерге терең ыраазычылык билдиргибиз келет. Аман болуңуздар, элибизде жерибизде тынччылык болсун, ушундай ат чабыштар көп болсун. Бүгүнкү ат чабышта байгеле болгон бир туугандарды байгеси менен куттуктайбыз. Ал эми астыда турган аттарыбыз мүдүрүлбөсүн, балдарыбыз жыгылбасын, ийгиликтүү жыйынтыкта болалы. Баарыңыздарга рахмат. Рахмат, жакшы тилегиңиздер үчүн. Ат чабышыбыз өнүгө берсин. Эркинбек Токтогонович, бул жерде Москва райондук мамлекеттик администрациясынын атынан ыраазычылык кат бар экен. Ушу сиздин колуңуз менен тапшырып алганыбыз оң. Мен окуп берип койсом, Москва райондук мамлекеттик администрациясы улуттук спортту өнүктүрүүгө, жаш муундарды тарбиялоого жана маданиятыбызды даңазалоого кошкон зор салым үчүн Чүй облусунун Телтору Федерациясынын президенти Тайманов Темирлан Адилбековичке ыраазычылык кат менен сыйланат. Москва райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Ташбаев 14 август 2026 жылы. Кол чабуулар менен Темирлан Тайманов мына 2 жылдан бери Чүй облустук Телтору Федерациясынын ишин алга жылдырууда. Чүй облусунун аймагында ат чабыш оюндарын өнүктүрүүгө, айрыкча мына ушул Нарзан ат майданынын калыбына келишине эбегейсиз эмгек чоң жумшады. Кол чабуулар менен Темирланды сыйлыгы кут болсун дейли. Аргымак Федерациясынын президенти Исламбек Таласбековичтин жалпы 7 облус боюнча командасы, 2 шаар боюнча, анын ичинде Чүйдүн Телторусу дагы бар. Демек, Аргымак Федерациясына канат, бутак, жөлөк болуп аябай жакшы иштерди өткөрүүдө. Жалпы ат чабыш оюндарынын федерацияларына, Аргымак Федерациясына дагы ыраазычылык билдирип кол чапсак жарашат. Бар болуңуздар. Мына Чүй облусунун башчысы өзү келип сүйлөп турса, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчилиги, өкүлдөрү келип сүйлөп турса, бул мындан өткөн майрам шаң барбы? Келиңиздер эми агайын туугандар, оюндарыбызды уланталы. Азыр эми 3 түр оюн калды. Кыска аралыкка ат чабыштын бир түрү, жана 16 000 метр аралыкка топ байге, жана 22 000 метр аралыкка аламан ат чабыш.
Азыр кезек топ байге. Өзүңүздөр билесиздер, топ байге бул Кунан чабыш менен Аламанат чабыштын ортосундагы Кыргыз менен Казакка таандык бир жакшынакай жашаттардын багын жүрүшүн аныктоого аныкталган дистанция аралыкка чабылган күлүктөр. Ал эми топ байгеге 10 айлампа чабылат. Жалпы 22 баш күлүк катталыптыр. 16.000 метр аралыкка 22 баш күлүк катталыптыр. Биринчи номерде Сарица аттуу күлүк. Айбара келди. Топ байгенин күлүктөрү 10 айлампага чабылат. Азыр мына мерчемделген жерден коюп берилди. On aylampa, on aylampa. Келиңиздер эми. Ат жалы колдоп, жараткан колдоп, мыкты сутсун. Амин, амин. Он алты баш топ байге, 16 баш топ байгенин күлүктөрү чуркап атат. Азыр эми йини мен тааныштырып коеюн, музыкаңды кичирейте тур. Экинчи номерде Глагол. Сыдыков Даниярдыкы, Турусбеков Батыржан даярдаган, Аманов Өмүрбек чабат, Чүй облусу, Москва району. Үчүнчү номерде Факел аттуу күлүк, Сайдымамытов Нурадилдики, Турусбеков Батыржан даярдаган, Жекшенбеков Апыш чабат, Талас облусу, Карабура району. Төртүнчү номерде Легенда, 113 жылкы чарбаныкы, Талас облусу, Мамбеталиев Нургазы даярдаган, Аманкулов Умар чабат, Талас облусу, Талас району. 5-ci номерде Минур, Сырдыбаев Мараттыкы, Александр Федоров даярдаган Адил чабат, Чүй облусу, Карабалта. 6-cı номер менен Гүлкумар, Умаркулов Абдумомундукы, Акматалиев Нургазы даярдаган Алим чабат, Чүй облусу, Чапкөл айылы. 7-ci номерде Шадыбеков Алтынбектин Байкал деген күлүгү, Замудин Нурдан даярдаган Бектуров Нурсултан чабат, Талас Көккашат айылы. 10-cı номерде Савалан, Жамангулов Усталбектике, Сыргагулу Изат даярдаган Узенов Нурбол чабат, Ысык Көл облусу, Күрмөнтү айылы. 11-ci Карлыгач, Шаиев Кушпактыкы, Сыргагулу Изат даярдаган Дамиров Адил чабат, Ош облусу, Ош шаары. Кушпак Искендерович Шаиев, Ош облустук Аргымак федерациясынын президенти. Мына өткөн жылы Ош шаарынын мэринин көбөгүн эң ийгилик менен 5-октябрда өткөрдү эле. Мына быйыл дагы өткөрөм деп даярдык көрүп атат 5-октябрга. Мына ушул Карлыгач деген күлүгү ошол жерде 1-ci орунду ээлеген. Карлыгач Казакстанга барып 1-ci орунду ээлеген. Бүгүн мына 11-ci номер менен Ош облусунун, Ош шаарынын намысын көтөрүп ынтымак чабышына катышууда. 13-cü номерде Айтору Ногоев Жанаттыкы, Кубанычбеков Эрлан даярдаган Нуркемелов Аман чабат, Чүй облусу, Белек айылы. Экинчи айлампаны көздөй жөнөдүңөр. 16 баш топ байге 10 айлампа. Силер экинчиге эми жөнөдүңөр. Алдыңкы сапта 15 кетип баратат. Бара келди. Мына бүгүн аябай жакшы көк футболкага ак менен жасып Бадыраев алыстан көрүнөт экен. Аргымак федерациясына да ыраазычылык билдирели, бүгүн жакшы болуптур. Өткөндө карага кара менен жасып сол окуй албай эсоодо эле. 15-ci номерде Желгашка алдыңарда 1-ci болуп өттү. Бул Чүй облусу, Токмок шаары, Самаев Урматбектике, кыска аралык ат чабыш федерациясынын президенти. Бүгүнкү күндө Токтогул райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, АТС кезегинде Аргымак федерациясын 2 жол жетектеген Самаев Урматбектике, Экенбаев Манас даярдаган Туткабаев Азиз чаап баратат, Желгашка деген күлүгү. 16-cı Чорный, Токтоналиев Шакирдике, Рустам Токтогулов даярдаган Жолдошбеков Каниет чаап баратат, Талас облусу, Сасыкбулак айылы. 17-ci номерде Жээрен аттуу күлүк, Бурганаков Таалайбектике, Саяпкер өзү, Карымшаков Темирлан чаап баратат, Чолпон Ата шаары, Ысык көл. 18-ci номерде Зауретта, Ильясов Асландыкы, Мухамединов Бексултан даярдаган Аскарбеков Алихан чаап баратат, Чүй облусу. Айбара келди, Аскарбеков Алихан быйылкы жылдын жылдызы болду Кыргыз-Казак ортосунда. 19-cı номерде Мастерица, Рыскулов Асаналыныкы, Дүрбөлөң уулу Идил даярдаган Калыбеков Багдат чаап баратат, Талас облусу, Үчемчек айылы. Жана 21-ci номерде
Туран Шах аттуу күлүк Асылбаев Шерзаттыкы. Асылбаев Шерзат өзү даярдаган чүй совхоз Алато. Туран Шах быйыл бышты. Былтыр Кунанында Ош облусунда 9 майда 2 орунду ээлеген, Чүй облусунда кат чабышта дагы 3 орунду ээлеген. Мына быйыл быштысында мен жаңылбасам быйылкы жылдын эсебинен 1 жолу чабылышы. 16 баш топ байге 2 айлампаны бүтүрүп, азыр 3-тү көздөй жөнөйүн деп келип калышкан маалы. Çarçabay çurkar canı var, bul argıma, argıma. Üçüncü aylampany göstöy jönödüңөр. 10 aylampa 3-kö jönödüңөр. Aldıda oşol 15, 4, 18 ketip baratat. 15-nji nomerdegi Jel Kaşka, 4-nji nomerdegi Legenda Talas Obulusu 13-nji жылкы чарбаныкы. Жана калган аттар жоон тобу менен 3-нчү айлампаны көздөй жөнөдү. Kan maydanda hazırda karşılaşın cengen argıma. Şamao menen çarşa, çigit tüyünlengen şan kurap. Kölge bolup kırgızga ümit otun bergen argıma. Güngüröp çıksa dobuşum, Estemin ata konuşun. Argıma, alga şamaldan te sızganından argıma. Talba düğünü gezip uçkanından Kırgızdın toğuy bağı var. Atlarda bütmüş şanı var. Çarçabay çurkar canı var. Bul argıma, argıma. Bana geldi. Bana eme top baygenin gülüktörü 3-nчы aylampany büttü. 4-nчы aylampany göstöy jönödüңөр. 4-nчы aylampany göstöy jönödüңөр. Aldıda Jel Kaşka. Anı 4-nчы Legenda ulap baratat. 4-nчы aylampany göstöy. 18, 11, 10. Эми мындай алганда 10 айлампа биз азыр теңине да жетелекпиз. Күндүн ысыгына карабай аттардын жүрүш темпи мыкты, сонун. Карап олтуруп кээде өткөндө бирөөлөр айтат, окуй могул ат артта калып калбады беле деп кейип олтурган. Анан ошол ат аягында биринчи чыгып кетсе жанында отургандар шок болду. Демек 10 айлампа бул 16.000 метр аралыкта ар бир саяпкердин өзүнүн тактикасы, аттын даремет күчү. Ана моорек жерде чаңдын кандай экен, ысыктын кандай экен эсептеп алып чабат. Бүгүнкү күндө кыргыз саяпкерлери дүйнө жүзү боюнча мыкты деп биз тартынбай айтсак жарашат. Бүгүнкү күндө мына 30тан ашык биздин чабандес балдар Европанын ар кыл мамлекеттеринде, анын ичинде Польшада, Германияда, Францияда, Ирландияда чабандес болуп барып, ошо жактын дасыккан саяпкерлерине айланды. 50гө жакын бала Европада дүйнөнү дүңгүрөтүп ат чаап атат. Мына бизде дагы ат чаап аткан балдардын көбү атты чаап атат, ошо жак менен да байланышып атат. Демек биздин кыргыз жигиттери, кыргыз саяпкерлеринин эмгеги аябай чоң экенин өзүбүздү өзүбүз мактабасак болбойт, ачык айтканыбыз жакшы, биле жүргөнүбүз жакшы. Анан кыргыздын саяпкер деген өнөрү бар экенин элге даңазалап турганыбыз жакшы. Достук Беренбаев деген агабыз бар, мына ушул жерде Аргыма Федерациясынын маалымат катчысы. Байге Мурас YouTube каналы аркылуу тулпарларды, күлүктөрдү, айгырларды
мыкты саяпкерлерди, көзөтүп кеткен саяпкерлердин баарын элге жеткирип атат. Буга мээнетине бир кол чабыраачылык билдирсек болот. Ошондой эле блогерлерди, журналисттерди, саяпкерлерди, ат майдандарын, ат чабыштын өткөрүлгөн тарыхтарын, бүгүнкү күндөгү мыкты саяпкер чабандестерди элге жеткирүүгө кызмат кылгыла деп чакыргым келет эле. Анан Эркинбек Токтогонович, губернаторлордон дайыма өзүңүз келип турасыз, сизге бир кол чабып коелучу, бар болуңуз. Мына ушу эң чүй облусу аттын көбүш жерде, саяпкердин көбүш жерде. Мына 7 дубандын мен деген күлүктөрү, саяпкерлери чүйдө. Анан байма-бай иш-чаралар өтүп турсун. Мына ушу менен 3-чү жолу 6-чы күнгө карабай келип катышып атканыңызга эл ыраазы, ишиңиз илгерилей берсин. 5-чи айлампаны көздөй жөнөдү. 15-чи жел кашка 5-чи айлампаны көздөй баштап жөнөдү. 15 Самай Урматтыкы, Токмоктуку. 11-чи Карлыгач, Оштуку. Ой, бүгүн мына жалпы Кыргызстандын булуң бурчунан баары нарзанда ат чабып атат. Ал эми чуркап аткан күлүктөр бүт байга үстүндөгү күлүктөр. Казакстандан байга алган, Кыргызстандагы байга алган. Мурун бир жылда бир 4 ат чабыш болсо, мына бир 5-6 жыл мурун ошого ыраазы болчу элек. Каяк таш той болот экен, кимдин шернеси болот экен деп. Азыр ат чабыштын баардык түрү боюнча байма-бай байгелер коюлуп өткөрүлүп атат. Кудайдын бир берип аткан жакшы учуру, ушуну туура пайдаланып, ынтымак менен ат чабыш оюндарыбызды өнүктүрүп, ипподромдорду куруп, бир жабыла жакшы иштерге дебөөрчү колдоочулукка аракет кылалы агайын туугандар. Мына федерациялар кандай иштеп атат? Ушул көч байсалдуу болсун. Естеймін ата қонышын арғыма, алға шамалдан тез сызғанымдан арғыма, тауба күйіні кезіп ұшқанымдан қырғыздың қолдай бағы бар, аттарда бүтпес жаны бар, шаршабай чурқар жаны бар, бұл арғыма, арғыма. Агайын туугандар, эми саналуу күндөр калды. Мына жарым айдан ашык бир айга жетпеген убакыт калды көчмөндөр оюну болоорго. Бүгүнкү күндө ат чабыш оюндары боюнча тандоо турлары кыска аралык ат чабыш боюнча жыйынтыкталды. Марафон ат чабыш боюнча жыйынтыкталды. Жоргодон 1-2 калды. Ал эми ат чабыштан басымдуу бүгүнкү күндүн жеңүүчүлөрү чечет. Анан ар бир ат ээлери 6-чы айлампага башталды, 6-чы айлампага кетти. Желкашка 6-чы айлампаны баштап жөнөдү. 15-чи номердеги Желкашка 6-чы айлампаны баштап жөнөдү. 10 айлампа биз теңинен оодук. Экинчи болуп кетип бараткан 11-чи Карлыгач Ош шаарынын күлүгү 6-чы айлампага кетти. 18-чи номердеги Зауретта Чүй облусу Бек Султан даярдаган күлүк 6-чыга кетти, 3-чү болуп 4-чү 21, 13, 7-чи номердеги күлүктөр 6-чы айлампага кетти. 16 баш топ байгенин күлүгү бар болчу, мына алдыңардан өттү. Азыр 17, 10, 10-чу номер кичине эс алдыр, кийин дагы ат чабыш бар. 19 кетип баратат. Бүгүн болбосо эртең бар. Көчмөндөр оюнунан кийин далай шернелер бар. Белгиленген көп ат чабыштар бар. Мына Чүй облусунун 100 жылдык мааракеси, Токтогул районунун 100 жылдык мааракеси биз билгенден эле. Сузак районунда чоң ат чабыштар болот буюрса. Таласта, Көлдө мен деген мыкты байгелер күтүп атат. Мына бүгүн чыкпай калса ошондо багыңарды сынагыла, атты кыйнабагыла. Анан агайын туугандар, жана айткан сөзүмдү уланта кетейин. Ат ээлери, саяпкерлер, федерация жетекчилери, жооптук атчылар ат чабып аткан чабандестердин медициналык текшерүүдөн өткөрүү керек. Кимде ким көчмөндөр оюнуна жолдомо утуп алса, чабандестериңерди, саяпкерлер ошол жергиликтүү жердеги
больницага, бейтапканага барып медициналык текшерүүлөрдөн өтүп койгула. Бул боюнча федерация жетекчилери, катчылары дагы айтып атат, ылдамдайлы. Себеби бирибиз сарайдабыз, бирибиз ойдо, бирибиз тоодо, бирибиз көлдө. Ошон үчүн дүйнөлүк ат чабыш иш-чарасы өтүп аткандан кийин эрежени сактап, унутуп калбай, айтканды эстен чыгарбай, ошо биз өтүнгөн нерселерди эртерээк даярдап бергиле. Анан Кудайым буйрса эми ийгилик жылмайса, аккула тайтору чуркаган замандан бери кыргыз эли ат жалында чоң ат чабыштарды, аш тойлорду өткөргөн, намыс берген эмес. Аккулабыз чуркап намыс берген эмес, тайтору чуркап намыс берген эмес. Мына Байтык атабыздын кел кашкасы намыс берген эмес. Жөнөдө 7-нчи айлампаны көздөй. 7-нчи айлампаны көздөй 15 жөнөдө жел кашка. Экенбаев Манас даярдаган. Манас Экенбаевди билесиңер, эми карагер менен казак-кыргыз ортосунда көп ийгиликтерге жетти. 2025-жылдын спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан жылдын мыкты саяпкери болду. Аргымак федерациясы тарабынан жылдын мыкты саяпкери болду. 7-нчи айлампага кеттиңер. Экинчи болуп кетип бараткан бул Кушбактыкы, Карлыгач Ану Улай 18 номердеги Зауретта Чүй уулусу Ильязов Асландык экен. 7-нчи айлампага мына 3 ат жөнөдө. 7 байге. 5 байге. Байгелери ат чабыштан кийин жанакыдай кылбай бат-баттан келгилечи. 7-нчи айлампага кетти, 3 ат кеттиби я? Эми агайын туугандар, байгеси кандай болду экен, топ байгенин баарын эле айтып атат. Ошо байгесин айтып койбойбу, бакай отуруп алып бакылдай бербей деп атасыңар го. 5 байге. Шашпа, шашпа. 5 байге кыбырап жүрүп отурсаң илинесиң. 17. Өткөндөгү Ысык көл кубогундагыдай болуп, тиге мала жарайт. Кызгалдак деген күлүгүбүздү Балуаев Жыргалбек, мына мыкты саяпкер, көчмөндөр оюнуна жолдомо утуп алды. Ошол жерде кадимкидей көзгө көрүнгөн тактиканы колдонду. Ашыкпа, шашпа, акырын жүрө бер, акыры байге килинесиң деп 3 ат келди. Ошондон экинчи келип автомашинаны айдап алып кетип калды. Анан ба чабандес болсо чыгайын деп эле чапкылай берет. Саяпкерлер кээде ушундай акылды тактиканы колдонсо ийгиликке жетет экен. Күчөдү, баракелде. 15 номер. Жел кашка желдей сызып кетип бараткан маалы бар буйруктан экинчи 11 кетип баратат. 8-нчи айлампага кеттиңер. 18 Зауретта Чүй уулусунуку экен. Зауретта буга чейин чыккандыр, бирок мен 11 жылдан бери ат чабышта жүрөм. Мына ушу Карлыгач экинчи бараткан 9-нчу айлампаны көздөй жүрөдүңөр. 9-нчу айлампага 18-15 Зауретта жел кашка Карлыгач. Шашпай эле ушундай эле жүрө берсең байга аласың. 17 шашпай эле ушинтип эле. Бул 9га кетти. Эми 5 байге. Мына бул жерде эми федерация жетекчилиги, калыстар курамы, бул мамлекеттен берилип аткан акча, ошон үчүн эми келген атка жараша аттар келсинчи, анан ошого жараша тапшырылат. Это твое приложение, а не мое. Я бы тоже мог на самом деле конституции 3. Азыр чечүүчү айлампага кетет, туурабы? 10-чуга. Эми 3-ө келсе эми 750 миң сом байге болчу. 4-чүгө 52 миң, 5-чиге 39 миң болчу. Кудайдан болуп эми ушул 3 топ байгенин күлүгү келсе, тиги бир 100 миңге жакын акча кайра өйдө кошулуп берилет болуш керек, аны өзүңөр билесиңер. Чечүүчү, жыйынтыктоочу 10-чу айлампага кеттиңер. Чечүүчү, жыйынтыктоочу айлампага кеттиңер. Азамат байге болсун. Ошол темпинен жаспай эле кыйнабай жүрүп отурса
келет Кудай буйрса. Он жети бир круг артта, бирок ушул темпти ушпай акыры чыкса келет да. Я Иляс, иниз. Жана 17 номер токтоптур. Эми агайын туугандар 5 атка бай келе. Мына 3 ат келатат. Ой, күлүктөн күлүк өтсө 4 аягы тууурайт. Мен деген күлүктөр мыктылар. Арасында бай калгандар, жаңыдан аралашкандар бар экен, бирок эми күздүн күнү болсо бул аралыкты топпай келген аттар чуркамак. Негизи июль-август айлары мен дагы саяпкерлерден укканым боюнча күндүн ысыгы баары бир ичине таасир берет. Алик байке, туурабы? Күндүн ысыгы азыр монтип ат чуркамак, тургай жөн эле басып барат. Ат эмес адам бирерге көз такпай отурсун, көрөтөсүз. Анан дагы ол жарыктык тили жок, ошончо да күндүн ысыгына карабай чуркап берип аткан. Майли. Кыргыз элине өзү жалпы жыртына аябай камсыз, ушуга жеткирген жыртык. Эми мына караңлар, сети керек. Ой, жел кашка менен Зауретта кимине салгылашкан боюнча келатат. Жел кашка менен Зауретта салгылашып келатат. 11-чи байгеге илебет экен Кудай буйрса. Марал бижакта, кана. Çıldırıp koç. Bayankı Kazak Gülügün 3. baygeye yetkirip Kazak Korduşlardan Aslıken Kırmara geldi. 11 3. geldi. Hoş sargıtı. Yerkime toplamadı. Üçüncü oranı hoş sargıtı. 4. 5. bayge. Келиңиздер, Алтынбек Дилдебекович, Алы Туткучев мырза, ол сахнага чыгып берсеңиздер эми. Азыр 3-чүдөн баштап байге тапшыралы 3-чү келген бул Карлыгач, Ош шаарыныкы, Ош облустук Аргымак Федерациясынын президенти Шаиев Кушпак Искендеровичтин Карлыгач деген жаңасы байталы Казакстанга чейин чабылып машина уткан, былтыр Ош шаарынын мэринин көөгүн утуп алган, бүгүн 150 000 сом акчалай байгеге медал, диплом, сертификатына ээ болуп атат. Карлыгач Сыргак уулу Изат даярдаган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу саяпкери Дамиров Адил деген жигит чапты кол чабууларынан колдойлу. Ош облусу Ош шаары. Кетпей турган чоң сүрөткөчөлө. Экинчи орунду ээлеген Акчалай байгеси 225 000 сом. 15 номердеги Желгашка мына бышты Айгыр Самаев Урматбек Озбековичтики кыска аралык ат чабыш федерациясынын президенти. Экенбаев Манас саяпкери Туткабаев Азиз
чапкан Чүйөбүлүсү Токмок шаары. Бул 187 миң сом 225 миң сомго көбөйдү байге. Ал эми биринчи орун баш байге 375 миң сом акчалай байгеси, медал, диплому, кубогу ат жабуусу менен 18 номердеги Зауретта Ильязов Асландыкы, Мухаммединов Бексултан даярдаган Аскарбеков Алихан чаптуу Чүйөбүлүсү. Кунанында шаңғырып көңілдерге толған арғыма жетегелек бараға дене бойы бүтін жалтырап. О, Алихан деген жигитке бир кол чаап койгулачы, мына казак кыргыз ортосунун ынтымакадан акер болду. Жалпы эле 3 чабандес балдарга бир кол чаап койгулачы, өмүрлүү болсун. Мына ушу топ байгенин көркүнө чыгарды. Топ байге белдеши жарышы ынтымак чабышында жалпы 750 миң сомду утуп алып бөлүшкөн жеңүүчүлөргө кол чабуулар. Мына ат чабыш оюндарынын өрүүсү салынып аткандар. Байге кут болсун. Чарчабай чуркар жанга Келиңиздер эми кыргыз эл артиси Айтылуу Төкмө Аалы Туткучовго ат чабыш оюндарынын эми өрүүсү алтын бек тилдеби күчкө ыраазычылык билдирели. Байге тапшырдыңар.